Биздин бүгүнкү каармандарыбыз алыскы Жапон мамлекетинен келген Такехиро Андо менен Юма Итакура. Такехирону кыргыз достору Таке деп коюшат. Алар 2 жыл мурда Кыргызстанга иштөө үчүн келишкен. Кыргызстанга келгене кыргыз маданиятына, када салтына кызыгып, өзгөчө салттуу музыкага арбалышкан. Комуз чертип, чопо-чор ойногон кызыктуу каармандарыбызды кепке тарттык. Саламатсыздарбы? Менин атым Таке, Япониядан келдим. Кыргызстанга 2 жыл мурун келдим. Азыр JICA деген Жапон фирмасында иштейм. Кызматкермин. JICAда мен бизнес жана туризм секторунун жетекчиси болуп иштейм. Всем здравствуйте, меня зовут Юма Итакура, я из Японии. Я волонтер JICA и сейчас работаю в университете как преподаватель японского языка. Я почти 2 года назад приехал в Кыргызстан. Мне очень понравилось Кыргызстан, особенно кыргызская музыка, кыргызская культура. Мен негизи скрипка билем. Ошон үчүн Кыргызстанга келгенде мындай көл аспап бар болсо үйрөнүш келди. Ана комуз деген аябай жакшы аспап бар. Ошон үчүн мен баштырды, бирок мугалим жок. Ана менин коллегиянын апасы комуз аябай сонун комузчу. Гүлбарайжы, мугалимден биринчи үйрөндүм. Андан кийин Закирбек деген аябай бийик комузчу. Дем сабак баштарды. Komuz 2 жыл мурун баштарды. Азыр 20дан 30 күрөлү билем. Бирок аябай көп күрөлү үйрөнүш керек. Сейчас я играю на комзе и чопо-чоре. В Японии я играла в тромбоне вот такой и пианино тоже. Поэтому в Кыргызстане тоже я хотела научить инструмент, играть инструмент. И когда я искала учителей, Таке познакомился Гулбарайже. И сейчас мы с ним учить играть на комзе с Гулбарайже. Мне очень нравится кыргызская музыка. Когда я играю на комзе, я чувствую природу Кыргызстана. Мен скрипка билем. Ошон үчүн солкол кичине окшош. Күйөө эмес, бирок онкол мындай аябай күйөө.
biroq qiziqdi. Biraz жакшырып жатам. Каармандарыбыз бош убактыларында Кыргызстанды кыдырганды жактырышат. Таке таластан башка Кыргызстандын бардык аймактарын кыдырып келгендигин айтса, Юма Кыргызстандын кайсыл гана жеринде болбосун тоолорду көрүүгө мүмкүн экенине кубанганын айтат. В Кыргызстане природа очень красивая. Мне нравится особенно Кельсу, Сонку и Алтын-Арашан. Мой родной город в Японии – это мало природа. Здесь мало природа, поэтому я очень рада, что если даже в Бишкеке мы можем смотреть горы всегда, да? Поэтому мне очень понравилось. Мен Üsküdar'ı Narınga, Jarabatka, Oshko, Batkent'e vardım. Yok, taras bargan yok. Barış gerek. Üsküdar Ayabayso'nun Görücan Ayabayso'nun doğru var ana. Narında Eti Ayabayso'nu ana Beşibarmak jana Kırdak Ayabay jakşı. Anan Oş jana Bataken Ayabay Jemiştir Ayabay sonu. Anan Prof sonu. Oş to prof magacaktı. Jarabat'ta Sarıçelek degen Ayabay sonu kırbar. Men Ayabay jagat. Taraska handangin bargım keret. Tarasta Çingiz Aytmatov jana Manas bar oşan için men kırgım kerek. Bunday muzey bar. Bargım keret. Ал арада каармандарыбыз жапон тилинде туулган жер деген ырын аткарып беришти. Usagi o Nishika no yama Komu natsuri shika no kawa Yume wa ima mo meguri de Wasure ga taki furusato Men Lagman, Beşparmak, Borsok, Ayabay jagat. Мне очень нравится Бешпармак. Я попробовала говядина и баранина, як и конни. Да, кумус сначала чуть-чуть, как сказать, не привыкла, но сейчас нормально. Такехиро Андо кыргыз тилинин грамматикасы жапондукуна окшошуп кетерин, мындан улам кыргызча үйрөнүү ага өтө деле кыйынчылык жаратпаганын айтат. Ал эми Юма кыргыз тилин эми үйрөнөм деп жүргөн кези. Мен кыргыз тили Кыргызстанга келгенден кийин biraz үйрөнүп жатам. Анча кыйын эмес. Анткени жапон тили жана кыргыз тили грамматика окшош, бирок сиз аябай башка. Анан көп сөздөр үйрөнүш керек. Бирок мен кичине жаркоомун, ошон үчүн. Бирок үйрөнүш керек. В Японии я изучала русский язык, и после того, как приехала в Кыргызстан, я чуть-чуть научилась кыргызский язык. Конечно, здесь Кыргызстан, поэтому люди в Кыргызстане, им очень рады, что когда я говорю по-кыргызски, например, Саламатсыз, Дарбы, Рахмат, Кандайсыз, вот такой. Поэтому я хочу научить говорить по-кыргызски.
до конца этого года я буду здесь, но потом мне надо вернуться в Японию, но я очень не хочу, поэтому когда-нибудь я хочу вернуться в Кыргызстан еще раз. Я очень надеюсь. Жетинчи сентябрь комузунун конкурс бар. Конкурс бүткандан кийин гала концерт бар. Жетинчи сентябрь. Мен буюрса ойнойм. филармонияда ойнойм. Андан кийин 13 сентябрь Kyrgyz Japan Dostuk konser деген концерт бар. Ал жерде мен башка Япониядан келген комуз черткен волонтер жана достор менен комуз ойнойбуз. Келиңиздер. 오빠. 에이.